Барыңыздарга кутман түн. Уктай эле айымдарда бар экенсиздер. Мен угулуп атамбы, көрүнүп атамбы, угуп көрүнүп атсам, жазып коюңуздар. Мен силерге бир суроо менен чыктым. Сториске дагы киргиздим. Бул жактан да айта кетейин. Күндөлүктү электрондук вариантта алгыңыз келеби, же болбосо чыккан вариантындагы форматы А4, то есть ак барактын форматы бар го. Ошондой форматта чыгат, потому что мен жазганым ошондой форматта болуп атат. Бул биринчи суроо, экинчи суроо, күндөлүктө кайсы темаларды көргүңүз келет? Оюңуздар менен бөлүшө кетиңиздер. Эгерде А4 форматта чыкса, ал анчалык чоң болбойт. Мен башында өтө чоң болот деп ойлоп аткам, бирок чакан күндөлүк болот. 2 айга рассчитанный, бул эми курс сыяктуу да, 2 ай бою үзбөй курс өтүп атам деп өзүңүз ойлосоңуз болот. Ошондуктан азыр мисалы чет жактарда бар болуп атат да. Мурункусунда бизде өтө бир чоң проблема, Россияга, Москвага, Питерге, башка шаарларга салган кыйыныраак болгон. Эмнеге дегенде, доставка аякка өтө кымбат чыгып кетет экен да. 2 эсе баа болуп кетет экен да күндөлүкчү. Ошондуктан мен ойлонуп атам, муну еще электронный вариантта берип, анан өздөрү чыгарып алгыдай кылайын деп. Но баасы экөөнү тең бирдей эле болот. Абсолютно бирдей эле баа болот. Чыкканы деле, электронный варианты деле. Просто бул жактан утканыңар сразу колуңарга тиет дагы, өзүңөргө удобный форматта, удобный убакта распечатка кылып аласыңар да, ошонусу жакшы. Ошол жагын ойлонуп атам, оюңуздарды жаза кетиңиздер. Мен уже в принципе эң акыркы бөлүктөрүнө келип калдым. Акча жөнүндө, акча аябай чоң тема, балким 2 жумалык кылып жазышым мүмкүн, потому что ар бир темага мен 1 жумадан убакыт бердим, 1 жумадан токтолдум да. И ошо электронныйды ойлонуп атам. Биринчи күндөлүктө андай кылып чыгарбай койдум эле, электронный болбойт деп. Бирок муну кылса болот да. Электронный кылса удобный эле болот, сонун болот да. Вот, сонун болмок дейт. Баасын мен билбеймин, азыр мен жазып бүтүп, муну толугу менен анан типографияга барып, биринчи типография өзүнүн баасын айтыш керек, анан мен ошого жараша коем да. Башында бир 1000 сомдун тегереги болобу деп ойлонуп аткам. Но көрөбүз. Биринчи типография өзүнүн баасын айтыш керек, канча сурайт. Анан ошого жараша иш кылабыз. Ошо типография менен келишим түзүлүп, акчасы мачосон болот десек эле бүттү. И айтмакчы мен силерге акыркы пост эмес, ошо качан чыгарган постун консультация боюнча дагы жыйынтыгын чыгара элекмин. Ошону ойнотуш керек эле. Эртең эстеп ойнотоюн, эртең болуп кетти. 29 экен. Анан да ойнотоюн. Баасы бир 1000 сом тегереги болот. Бул жакта ар бир күнгө жөнөкөй нерселерди бердим. Жөнөкөй суроолор боюнча сиз ушул суроого жооп берсеңиз, ушул нерсени кылыңыз деп, ушул нерсенин баары техникалар да. Өтө жөнөкөй отуруп, бирок кээ бир жерден конкретно болот ушундай ситуация. Кимдин кайсыл жакта боль бар болсо, кайсы жакта бир чоң бир проблемасы бар болсо, ошол жактан кыйналат. А так проблемасы жок жерден оңой өтүп кетет да. Ошондуктан электрондук вариант ойлонуштуруп атам. Мунукусунда действительно эң алыска салганыбыз бул Москва болгон.
Бирок Москвадан ары Питерге, Екатеринбургка вообще салбай койгумуз башка шаарларга. Же такси барбайт. Карантинге да туруп калганбыз. Анан азыр шайлоодон кийин эмне болот, кандай болот, бир Кудай билет да. Ошондуктан конечно, эгер эме болсо кагаз түрүндө вариант кичине кечирээк чыгат, электронный болсо типография менен кеңешип бир чечимге келсек эле ал уже сайтка чыга берет. Батыраак чыгат. Өзүңүз деп барып распечатка кылып аласыздар. Как обычно эле А4 барак эле. Барагы азыр точно айта албайм. Плюс-минус 100 барак болот окшойт. Мурунку күндөлүгүм 100 барак дедим, 100 бет. 100 барак. Жок, бет болуп калды. Бет болгондо кичинекей эле болот экен, в принципе. Башында мен расчетымда 400 бет деп аткам, бирок мурунку күндөлүгүм 220 бет болчу. Бирок ал жакта где-то бир 10 чакты барак, 20-30 ушундай эле, ошто канча барак эле. Так, азыр точно айтам. Мына бул күндөлүктүн 39га чейинки бети жазуу техникалар болчу. 39га чейин. Калганы болсо кайталанма болчу да. Бул жакта бүт бардыгы ар бир күнгө расчеттолгон болуп кете берет. Бул техникаларга кийин кайтасыздар. Мен ойлогом бир күндүк техникалар да, бирок бир күндүк техникалар бар арасында, но көпчүлүгүн сиздер ошол техникаларга кайра кайта бересиздер. Ошондой азыр келип эле кайра жазганга отурдум. Мындай сиздерге көрсөтөйүн да. Ой, мен камерам жок да. Караңыздар. Бул жакта көрүнүздөр, бир эле сүйлөм. И все, калган мындай жазасыздар да. Көпчүлүгү жазмада. Бул сизди башка бир курстарды конкретно заменять этет да. Муну жазасыз. Плюс еще консультацияга катышкан айымдар болсо, это вообще дополнительный болот. Кошумча бул жактан. И плюс еще консультация, это вообще өтө сонун результат берет. Ошо анда электрондук вариантын чыгара берейин. Биринчи муну жазып бүтүп, анан электрондук вариантындагы косып оформление кылыш керек. Кайсы темаларды көргүңүздөр келет, ошол боюнча мага жаза кетиңиздер. Кайсы тема актуалдуураак болот? Мен бүт эле бул эми күндөлүк бир гана айымдарга арналган. Эркектер колдонгондо туура эмес болуп калат. Ошондуктан айымдардын темасын коштум бүт эле. Оюңуздар болсо жаза кетиңиздер. Кайсы темаларды көргүңүздөр келет өзү? Электрондук жагы чыгат уже буюрса, декабрдын башы менен чыгат. Кудайым буюрса мен жазып бүтүп алсам эле, мен улам алаксы эле өзүм бул жагынан кичине жалкоолук кылып койдум, но ноябрь ичи бүтүрүшүм керек. Значит, менде 2 күн убактым бар. 2 күнүн ичинде бүтүрүп, биринчи электрондук вариантын беришим керек. Эгерде бүт эле электрондук деп турган болсо, жалаң электрондук кылабыз. Максатка жетүү, проблемаларды чечүү, темаларын, максатка жетүү боюнча бул башында эле бар. Бысмыла деп башталганда эле ошол боюнча. В принципе, айымдарга керек бүт эле темаларды камтып келе жатам. Үй бүлө мамиле боюнча дейт. Үй бүлө болгондо, мамиле болгондо, сиздин жолдошуңуз менен болгон мамиле, ал теманы коштум, бирок бул жагы кичине кандай десем башкачараак. Мен мындай ойлоп аткамда, эркектерге тиешелүү бул чисто айымдарга да, анан көп бир нерселерди ачып койсом кандай болуп калат? Бул эркек кишинин колуна тийип калса, ошол жолдошубузга тийип калса, ошол күндөлүк кандай болуп калат деп ойлойм кичине. Ошол жагын ойлонуп аткам да.
балким мамиле боюнча дагы бир бөлүк кошуп калышы мүмкүн да. Дагы актуалдуу темаларды жазыңыздар. Баасы боюнча азыр действительно айта албайм. 1000 сомдун тегереги деп ойлонуп атам. Но точно бүткөндөн кийин анан баасы билинет. Бул жакта больше жакшы Элнуржа кандайсыз, жакшысызбы? Баасы эмес, биякта баалуулугу чоң да, бул өтө баалуулугу чоң күндөлүк болот. Ошондуктан баасы өзү мен 1000ден кем эмес деп эсептеп атканмын да. Кичинекей компактный болсо деле баары ичиндеги болгон маалыматтын баары ушунун ичинде болот да. Прям по полочкам болот. Эмнеден кийин эмне кылыш керек, кайсыга кетиш керек, дальше. Ар бир күнү ачып эле кыла бересиздер. Ачтыңыз, тапшырманы аткардыңыз, ошо эртеси ачтыңыз, тапшырманы аткардыңыз, ушундай форматта болот да. Электрондук менен кагаз түрүндөгүсүнүн үлкөн айырмасы болбойт. Мен мындай ойлоп атам, кагаз түрүндөгүсүн Кыргызстан ичи алат. Доставка мындай жакыныраак жерлер. Ал эми чет жактагы айымдар, Кыргызстанда эмес айымдар электрондук вариантын алат. Потому что доставка кылганда ошол эле баа чыгат, и барышы көрүү убакытта барат да. А так мындай электрондукту алды, кааганжадан чыгарып алды, удобно да. Күтүп жатам, мен да күндөлүктү чыдамсыздык менен энди күтүп атам. Уже бүгүн чарчаганыма карабай келип, жок, жазышым керек. Эмнени кошо койсом экен деп кураторум Чынар эжеге жазсам, ал уктап калган экен. Аны бир тажатайын дедим эле. Күйөөгө болгом эле, ушуну алды койдум. И ошол боюнча мен ал боюнча негизи бир блог коштум эле да. Анан дагы кошсомбу деп ойлонуп атам, дагы бир бөлүк. Бир жума коштум, бирок ал больше улантса болот в принципе. Болгондон да жолдошуңарга көрсөтпөйсүңөр да күндөлүктүчү. Акча боюнча кандай темаларды айтсак болот, реализация боюнча, өзүңдү табуу боюнча мен ошого акча бөлүүнү келдим. Как минимум 2 жумадан бул жакта жөнөкөй азырда көрсөтөт, жөнөкөй эле вопрос. Акча сиз үчүн бул эмне? И тут ступор, стоп да. Так, акча чынында мен үчүн эмне? Уже мээ ойлонуп баштайт да. Мисалы азыр мындай айтасыздар да, мен монча акча тапкым келет. Окей, ал акчаны эмнеге коротосуң? Элементарный вопрос-то. Элементарный, жөнөкөй эле бир сүйлөм, 2 сүйлөм болгон вопростор, но настолько ойлондура турган суроолор, что прям действительно деп каласың да, хорошо, тигин алдым, муну алдым, бүттүм. А дальше что? И уже мээ иштеп баштайт. Ушундай жөнөкөй техникалар. Бир күндө бирөөнү эле жазасыздар. Всё. Легко и просто бир 10-15 мүнөт, жарым саат ашып кетсе, өзүңөрдүн темпиңерге жараша. Так. Мисалы, акча сиз үчүн эмне? Мен акчанын блогун ушинтип баштадым да. Эң биринчи жумасын. Бул 43-күн экен. Алисатыңыздар, ошондо 43-күн болду, уже 1,5 айлык күндөлүк топтоптур. 44-күнгө келдим. Ойлонуп жогон жаза кетсиздер, акча мен үчүн эмне? Не так, чтобы жактан уккан, бияктан уккан сөз эмес. Действительно, акча мен үчүн эмне деген суроону жөнөкөй эле берип көрсөңүздөр, мээ ойлонуп баштайт. Чын эле эмне депчи. Именно ушундай жөнөкөй суроолор, техникалар ойлонуп турган, жаза турган өтө бир сонун результат берет. Дагы кандай теманы көргүңүздөр келет? Үй бүлө, мамиле. Дагы кайсы темалар сиздерге актуалдуу? Эртең баса иш күнбү, иш күн эмеспи? Кимде иш күн, кимде иш күн эмес?
жарым 3 күн дейт, жарым 3 күн эмес дейт. Турбайсыздар, мен сүйлөшүп турайын сиздерде, мага жазып туруңуздар. Мен сиз каалаган нерселерди мен күндөлүккө киргизейин, эмнени кааласаңыздар ошону жазыңыздар. Мен баардык оюмду топтоп, баардыгын киргизип сиздерге бергидей болайын. Чоң рахмат эжан. Бүгүн супер мамишкелерден жалаң комплимент угуп келдим. Ошо меники да күндө бош күндөбүз Элнуржа. Гос жумушта иштегенде бири иштейбиз дейт, бири иштебейбиз дейт. Не болду? Шайлоого барбадым, мен учетум көлдө да. Жолдошумдуку нарында, бизде Бишкекте үй жок да өзүбүздүкү. Учет жок биякта, пропискасы жок. Президенттик шайлоодогудай бул жакта убактылуу прописка койдурушкан жокко мында, ошондуктан. Болду. Миражай кандайсыз, жакшысызбы? Ошондой айымдар. Жакшы болсо, кандай жүрөсүз? Иштериңиз кантип атат, жакшыбы? Балдар жакшы. Мен менен кошо уктабай жүрүшөт ушинтип. Мен уктадым дегенде барып жатышат да. Уктабайт булар ушундай. Мен 9-да барып, 10-да барып жаткырам, 12-де укташат. Анан эртең менен тургузуп көр да. Жакшы жүрсөңүз болду. А менде, кстати, еще мурунку күндөлүктөрүмдө Москвада алып калган, ошолорду дагы ала албай атам азыркы учурда. Кызыл күндөлүк, анан ошол эле күндөлүктүн орусчасы. Сиздики Миражай Москвадасыз да сиз, Россиядасыз да, сизде саат боюнча айырма барбы же келдиңиз беле? Жеспияка келдиңиз беле? Кечүүсү негизи ушундай эрке болуп калат экен да. Лялечка. Саат кандай силерде? Иркутскийде, вот. Миражай, сизге суроо. Мен азыр жаңы күндөлүктүн үстүндө иштеп атам, ошол боюнча дагы атайын. Эфирге чыктым, кайсы темаларды көргүңөр келет дегенде. Мисалы, сиздерге мен бар. Посылка барышы кыйыныраак, 2.25 дейт. Мисалы, посылка барышы силерге кыйыныраак да. Анан эгерде күндөлүк электронный вариантта чыкса, электронныйын алып келеңиз, же болбосо кагаз бетиндегисин алып келеңиз. Кагаз болуп чыкканын, колго кармаганын. Ооба, Амир бир действительно чоң баладай жүрөт, ой жүгүртүүсү дагы, наушка да киребиз. Сүйлөгөнү, баскан турганы бүт баары. Элнуржа эң кичүүсү эрке болуп калат экен да, канча жашка чыкпасын, все равно көзгө кичинекей көрүнүп экен. Доставка аябай кымбат, Мен ошо Миражай мындай айтып атам да, чет жактарга ошол күндөлүктү электронный вариантта сунуштайын деп, электронный вариантта оформить этип туруп жөнөтөм. Өзүңүздөр распечатка кылып аласыздар. Доставкасы намного арзан чыгат да. Саламатсыңарбы? Мен кантип подписка болгонун билбейм, пайда болуп калгансыңар. Балким гифтен келип калгандырсыз. Кээде гифке катышып калат элем.
историяларыңарды көрүп турам, өтө жөнөкөйсүңөр, болгондо көрсөтөсүң, жасалма мээси эң мыкты, канчанчылык болсун, андай чоң рахмат сизге. Мен 92 жылкымын. Чоң. 92 жыл колум. Жазуучусуңар деп. Кандай айтсам? Өзү психологмун. Өзү англис тил мугалими. Азыркы учурда психолог. И плюс еще анча-мынча жазуучулук чымыным бар. Ошол чымынымды, талантымды текке кетирбей, айымдардын пайдасына кылып атам. Сап келчи мага. Чем электронный караганда бумажный жакшы да, в принципе, электронный тоже жакшы вариант дейт. Миража ал электронду өзүңүз чыгарып аласыз, распечатка кылып аласыз дегеним. Бизге алдыра албагандарга мен ошол вариантын карап атам да, кичине алысырактагыларга. Электронный жакшыбы? Анан любой жака барып, распечатка кылып оформить этип турабыз. Потому что могул күндөлүккө действительно көп адам жетпей калды да. Москвада жүрүп деле көпчүлүгү эртеден кечке жумушта, кол бошойт, бара алып кете албайт. Ушунда көбү жетпей калды Москвада. Что биринчиси чыкканда, что экинчиси чыкканда, ошондуктан ойлогонум электронный болсо. Ошондой. Монарка, привет. Чего не спишь? Оюңуздар жазыңыздар. Жөнөкөйлүгүн жазба. Молодец, сүйгүлүк бакыт каалайм дейт. Чоң рахмат сизге дагы. Дагы кандай темаларды көргүңүздөр келет? В принципе, максимально эле ачтым күндөлүктө. Thank you. Мен араларда жүрүп кечеге через Москву чыкканда келдим дейт. Ой, thank you. Чоң рахмат жүрүп. Мен магничи болуп мен. Бүгүн бир кызык иш болду десең. Отуруп тамак жеп элетам. Акыркы убакта өзүмдү мен жалаң суу менен ачык болсом, суу ичип көндүргөн элем да организмди. Срыв боло берет да. Мен эмнеге диетага отурбайм, потому что менде срыв болот да. Үйгө эмгек атасыңдар. Анан ачык болдумбу, организм тамак сурап атабы, көбүнчөсү сууга өткөн элем да. Анан все равно эле организм сурай берет. Анан акыркы убакта айымдардын толуп кеткен бир причинасы, тамак көп жегендин причинасы, таттуу көп жегендин причинасы дагы менде ушул жактан болду да. Анжелика эже менен сүрөткө, общий бир сүрөткө түштүм. Парфюм сеинип жүрөм азыр, ошо парфюм сеинип алып максат, эмне парфюм сеинип алгансың, оригинал окшойт дейт. Сен көрүп сучуп кетирөм дейт. Мен айтып келдим, суу ичет элем да, суу ичет элем, анан мындай аягымда уже чыдабай кетип, тамак жеп баштадым да, баягы курдак жасагандан бери. Тамак жей бердим. Анан порциям көбөйүп кетти да. Мурун бир порция жесем, азыр 2 порция өтүп кеттим да. Гүлзат Маматбектеги акчаны алдыңбы дейт. Ала элек, мен ал азыр СИЗОдо турат. Кыйын көрүнөсүң, психолог болсоң, тем более неге алдангансың, диним келди көрүп дейт. Ал кезде мен психолог эмес болчумун. Ага акча бергенибизге канча убакыт өтүп кетти. Азыр балам 3кө чыкты. Ал кезде канча беле балам? 1ден ашып калды эле. Ошондон кийин анан мен психологияга келгем. Эгерде ошол кезде ошондо азыркы мен болгондо албетте бербейт болчумун. Ал чоң сабак болгон. Мага дагы, жолдошума дагы. Ал кезде психологияга жаңы келаткан болчумун да, жаңыдан баштап байтам. Андайымда түшүнүк жок болчу. Тем более Гүлзат Маматбек менен чоң мурун иштешкен, мен школасында кайтайын англис тилинен сабак берип, мындай жакындан таанычумун да, мындай билчүмүн да. Ошондон ишенип бергем да. Анан ошондо тамак көп жеп атам, анан жана тамак жедим. Эртең менен эле тамак жегем. Анан максат келди, анан максат менен отуруп дагы тамак жедим. Анан отуруп дагы каша жедим.
Максат айтып атпаймынбы? Анан Максатка еще айтып койгом, мага вафли алып кел, мен таттуу жегим келип атат дейм да. Анан айтып атпаймынбы? Что-то мен последнее время слишком көп тамак жеп атам дедим да. Слишком көп тамак жеп атам. Мисалы камырбай турганда сен семирип атасың деп өндүрүп беришеби дейт. Билбейм азыр ар кандай кандай десем иштерди кылып атышат кылса. Мынчасын берели, тигинчасын берели деп анан соттолуп кетсе бере албай калам деп айтор. Иш жүрүп атат да. Дагы деле мен ага келишкен жокмун, потому что заявленияны жолдошум жазган, акчаны Бишкек биз көлдө элек Талкаста. Бишкекке барып жолдошум берген, ошондуктан заявленияны жолдошум жазды. Анан ошондон жолдошума койдум. Сен чечишибер, мен келишпей эле коеюн, мен телевиденияга чыкканым эле жетишет дедим да, ошол эле жетет. Дальше тамак көп жеп бербейм, ведьма айчан. Бир аз көрүп жеп койсом эле сразу болуп кетем да. Сен толуп атасың деп, сен семирип атасың, тамак көп жеп атсың дейт, камырбай туруп ошондо атпайбы. Действительно да. Эме деп атпайбы, мен толуп баштаганда, ичим чыгып баштаганда тамакты көп жейм дейт. Анан бир жебей койсом, жей жүрө берем. Ошол кезде арыктайм дейт да. Деп койдум, значит, тамакты да жеш керек турбайбы. Бул эмнеден болот өзү? Еще таттуу жегенден дагы. Таттуу эмне кылат? Именно настроенияны көтөрөт го. Таттуу жегенде прям өзүңдү жакшы сезип, ушундай бир сезим абал болот да. Это получается биз ошо жашообузда жетпей жаткан нерсени ошо тамак менен толтурат экенбиз да. Көпчүлүк адамдар, кээ бирөө байкасаңыздар, адамдар экиге бөлүнөт. Стрессти тамак менен жейт, стрессти басыш үчүн, либо тамак жебей калат. А мен ошо тамак жегендердин катарына кирем да. Стресс болдумбу, тамак жей берем, толом. Таттууну дагы акыркы убакта аябай көп жеп калдым. И бул эмне дегенди билип атат, болгону жашоодо кантча яркость жизни жок болгондо, постоянно баары эле окшош, коёндай окшош болуп боло бергенде, ошо какой-то бир радость воспаление этиш үчүн, ошо эмоцияны алыш үчүн таттуу жеп баштайт экен да. Чоң рахмат, Нурайымжан. Ошентип толтуруп баштайт экен. И акыркы убакта мен таттууга аябай прям талгак болгондой жегеним ошол болду да, действительно. Эмнеге дегенде, акыркы убакта үйдөн эле чыкпай калдым, үйдө эле отуруп калдым, эч жака барбайм, еще баргым да келбейт. Не хочу, не могу. Действительно үйдөн чыкпай калгам да. Жер тамага көчүп келгенде, все мага болот ушак жүрө берейинчи. Шаардын чекесине да чыга алдым да. Ошентип толтура бериптирмин. Эми ошонун акырын АТВК кетиш керек, ал үчүн иштеш керек. Негизи эле адамдар бул жактан да бөлүнөт да. Бирөө активдүү жашайт, прям активно, бияктагы жердин баарында, а бирөө болсо тынч жашоодо жашайт да. Спокойно, тихо, өзү менен өзү жүрө берет дагы, жашай берет, и комфортно да. Мен бул жагынан активдүү жашоочуларга кирем, потому что бир орунда вообще тура албайт элем. Былтыртан бери мен билгендер, мен былтыр кышта күндөлүк чыкты, ошондон бери вообще турбайт элем да үйдөчү. Тыптуу эле монтуп эле жүрө берет элем да, кичинекей балдарым кичинекей болсо эле чыштап эле жүрө берет элем. И ошол жашоого настолько көнүгүп экенмин, активный жашоо, моундай ызычууга көнүгүп экенмин. Бияка тынч жерге келгенде мен прям конкретно зона комфорта түшүп кеттим да, ушунчалык зона комфорта түшүп кеттим. Мага вечная движуха керек да. Элементарно үйдө мындай өзүм медитация кыла албаймын, эмне үчүн? Анткени тынч отура албайм да. Күндөлүктү эмнеге жазып кетпей атам, потому что тут тынч отуруп ойлонуш керек. А мен бияктан алып азыр түз эфирде отурам силерге сүйлөп, бул жагынан келип кетет. Кино коёлом да, киного кирип кетем. Ошондо деле күндөлүгүмдө улам жазылбай калып атканда себеби ошол болот да. Өзүмдү эжелерим менен көп сүйлөшө албайм, сиз менен жакшы сүйлөшөм, бир эжем бар, ал бир жакшы нерсе кылат, артын экеси кайра чыгара алат, көптөн бери сүйлөшкүм да келбей калды дейт. Но бул жактан жакын адам болсо деле акырындыктан негатив сүйлөгөн болсо, көңүлдү түшүрө турган болсо, андай адамдардан просто сүйлөшүүнү мындай кандай десем, кенен темада эмес, эми бир тууганга тиешелүү ошо общий темаларда деле сүйлөшүш керек да. Андан кийин акырындык менен адамдар өздөрү деле түшүнүп калгандан кийин именно
өзүңөргө айтпай калат да силерге келгенде, буга мындай сүйлөгөндө бул воспринимать этпейт депчи. Мен азыр күндүз жазып эле түнчүндө түнкү саат 1 болду, почти балдарым уктатпай силер менен уурашып отуруп. Ушундай күнөө алгандагы өзүңүздөрдү просто анализдеп көрүңүздөр. Кандай адамсыз, кайсы учурда кандай кыласыз. Мен ошон үчүн айылда жашай албайм, айылда жүрө албайм да. Мага прям мен азыр дагы үй алгым келет центрдан. Зычу болгон жерден үй алгым келет да, мындай эми тихий райондогу эмес, прям центр мындай постоянно движение болуп турат. Золотой квадраттан үй алам деп берем да. Мындай воздух, там абасы жакшы, тигил бул, карабаймын да ал нерсеге. Потому что азыр бул жакта жашап атам. Прям такая тишина. Мне давно такого не было, да, что прям мен үйдө отуруп калып, тынчып калган нерсе. Постоянно движение көнүп атам. Вот. Күндөлүктү жазайын. Бүтүрөйүн. Ноябрда бүтүп кетти, ноябрчы бүтүрөм дегенмин, значит бүтүрүшүм керек. Кимде кандай жаңылыктар бар? Бүгүн показда мага эң кызыгы дизайнерлер, конкурска чыккан дизайнерлер буюрса үй аласыз. Силер күндөлүк алган үй алайын деп койдум. Мындай да. Жалаң жаш кыздар экен. 16 жаш. Эң кичүү кыздар 16 жаш экен. Элестетсиздер, 16 жаштар азыр мектепте окушат да, 10 класстагыларда. 18 жаш, 19 жаш. Бир эле кичине улуураак кыз бар экен, ал жашын айттырган жок, бирөө эле да, экинчи орунду алган кыз. Калган бүт бар. Гран-принин дагы өтө жаш эле кыз утуп алды, то эле 16да, то эле 18де, ушундай. Элестетсиздер, азыркы жаштарда. Мен 5 декабрда бүтөт дегем дейт, мен ноябрчы бүтүрүшүм керек. Бүгүн эртең убактым калды, мен өзүмө ушун дедлайн коюп алып иштесем, еще болбой калды. Кстати, бул жакта да дедлайндар бар. Мен бир жайым бар, кылган ишимди жактыра бермем да, баштап эле баалабай коем да. Бааланбай калат көп иштеримчи, өзүм баалабай коем да. Көпчүлүк учурда жок, что-то не то болуп калды, что-то мындай болуп калды депчи. Жакшы башталып келем, азыр дагы ошол состояние түшүп баратам да, что-то не то, чего-то не хватает деп эле. Кечке отурганымда себеби. Или атпачы, Мариям, пожалуйста. Берип койчуң ручканы. Балам илатпачы. Мен чурбасын. Чучулугун илатпагачы, Таң ортайсың ба? Ай, жок. Болды. Балам кыйын болду. Сүйлөбөй тур. Болду. Жасам эле эле бересиңби? Ошо дагы оюңарды айткыла, кандай темаларды, именно нелерди көргүңөр келет, мен ошолордун баарын киргизгилей койгом, потому что унутпайын да эч бир теманы, баардык теманы камтыгыдай болом. Калтырбай толтурасыңар да күндө, мисалы берке күндөөлүктү күнүн толтуруш керек да, ал жактан где-то что-то забудете да, унутуп калышыңар мүмкүн. Амир, пожалуйста, илебей турчу. Кээ бир күндөрүңөр калып калышы мүмкүн да, меники деле унутулуп калат, мисалы күндөлүгүмчү. Бүгүн тыйын кылдымбы, муну кылдымбы? Бул жактан андай болбойт да, потому что ар бир жума сайын жуманын жыйынтыгы чыгып турат да. Biz просто
Ванна айтасың ба? Бияқта ванна жоқ па екен? Ошо жаққа барасың ба? Ванна жоқ отырасың ғой. Мындай үйге барайын. Мындай үйге барбайт екен. Мақұл. Үй аласың, ана şimdi ванна қойып беремін. Мындай үйге бардым дейді. Бияқта да ешік бар болып отпай ба? Ешік ойнап отпайсыңдар ба зато? Мамаш қараңғы тұрды. Жарып қалғанда шыға бересің да. Ешкімнің ақын бардықта күнді. Күн жылғанда шығасың да азыр просто сұқ болып. Машта беріп қойшы, пожалуйста. Мен күншкім барды. Ана қайра бересің де алады да. Күнделігі менің соның тәгірегі деп ойланатам. Анда мен шоқандан бересің бақыл бұл. Мен шоқсан кеттім. Менің соның тәгірегі деп ойланатам. Но кішінекей компактнелі жарақтары аябай емес. Күнделік болғаны қалды ұқсайды. Потому что көп нәрселерді уже кіргізіп қойдым. Чоң оор темаларды уже консультацияда да. Потому что бұл жаққа батчысын батыратам болушунча максимально. Жөнөкөй самостоятельно аткарып результат ала турган нерселерди киргизип атам. Кыйыныраак нерселер ошо консультацияда болот да. Консультацияда, кстати, скидка менен катышканга 2 күн убакыт калды. Вот 29-30 андан кийин консультациянын башы 5000 сом болот. Это декабрь ичи. Январдан тартып уже 15000 сом болот. Потому что ага чейин 1 ай ичинде биз уже көп темаларды разбирать этип коебуз да. Оор тема мисалы программа. Программаны аныктоо, аны проработка кылуу это сложная тема. Мен именно ушул теманы бул жакка күндөлүккө киргизбеймин. Эмнеге дегенде там обратная связь керек да. Обратная связь. Могу жери мындай болот, буян түшүнбөйт, тиягандай болот, биягандай болот. Мен потому что бул теманы даже мне проблема бар билбейм, көп эле. У тебя самая первая самооценка. Самооценка. Бүт бар ошол жактан башталат. Мен июнда өткөм бул теманы, ошондо июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Бүттү уже почти элестетиптер. Жарым жылдан бери ушу мен программаны до сих пор проработка кылып келдим. Прям до сих пор. Жарым жылдан бери. Улам бир эмес чыгат, улам бир эмес чыгат. Поэтому мындай бергенде өтө көп адам түшүнбөй эле калат да, это вообще о чём деп, эмне жөнүндө деп ошондо мен аны только консультацияда разбирать этебиз. Мен ушу программа марафон өткөн айымда до сих пор распаковка кылып бүтүшө элек. Есть такое. Например, еще дагы бир тема регрессия боюнча. Муну күндөлүккө киргизсем сен вообще жакшы элесиңби, динден чыгып кеткен эмессиңби деген сөздөр болот. Ошондуктан мен ал теманы киргизбейм. Мисалы, ооба, барып жата бердим, барып жаныма жатам, макулбу? Мен кечки иштейм да кызым. Ошол теманы мисалы ал жакта козгобойм. Мен боюнча деле ошо адамдын төрөлгөнчө эмне болот, өлгөндөн кийин эмне болот, ошол темаларды козгобойм, потому что бизде көпчүлүгү диндеги адамдар аны туура эмес түшүнөт. Биримди көп алып өзүңдү издей берсең эмне кылам, билбей калам кээде дейт. Айна же эмнеден болот айтайынбы? Ал просто суроого жооп издей бересиз да, улам бир курска келебиз, но теорияны конкретно билесиз, но практика жок да. 1-2 күн жасайсың, анан калып калат. 3-4 күн жасайсың, анан калып калат. Менге көпчүлүк учурунда эле мен билем, но кылбайм да көп нерсеничи.
Вот действительно аны кылыш керек, муну кылыш керек. Прекрасно билем, элементарно унутуп калам. Биринчи күндөөлүктү чыгарганда деле мен өзүмө шпаргалка сыяктуу катары чыгаргам да, вот өзүмө прям күндү белгилеп турайынчы депчи. Азыркы күндөөлүктү деле точно ошондой болот да. Мен ошо күндөөлүктү өзүм кандай күндөөлүк толтургум келет. Ичинде кайсы темаларды көргүм келет. Прям бүт бары кандай болгондо конкретный результат болот. Ошону алып алып мен өзүм ошондой кылып жазып атам да, экинчи күндөөлүктагы. Как будто өзүмө жазып аткандай. Өзүмө жазып атсам, демек ал кандай десем, эч бир подделка эмес, жасалма эмес, септеме эмес, конкретно болот да, прям. Бул жакта болгону практика керек да. Самооценка, акчадан көз карандуу, акча таап иштеген аялдыкы мисалы дейт. Видите, самооценка деген өзү айымдар баалайт да. Мен акча тапсам, мен ошондо жакшы болом, мен тигиндей кылсам, жакшы болом, мындай кылсам деп акча тапканга тиешеси барабы. Это один вариант. Качан айым өзү акча таап, өзү керектүүлөрүн жапканда, это обязательно. Бизде ошондой да. Элдин баардыгы эле түшүнүгү ошол. Самооценка равно адам акча табышы керек, өзүн карап жүрүшү керек. Андай болуш керек, мындай болушу керек. Но низкий самооценка каяктан келип чыгат? Бала кезден башталат. Потому что эгерде сиз ошо бала кезде ошо жашоону көрбөгөндө азыр андай болбойт болчу. Ошол отношения көрбөгөндө азыр андай болбойт болчу. Бала кичинекей кезинде кандай жашоону көрсө, кийин точно ошону эле кайтала берет. Көргөнүн мээсине сиңип калган нерсени. И айланып келип бүт нерсе ошо бала кезден башталып атпайбы? А есть такие вещи, которые даже бала кезде эмес, из прошлых, мурунку жашоолордон келген да. Азыр байкасаңыздар, ушул темага көбүрөөк актуалдыраак болуп баратат. Мурун айтылбаган тема болсо, мурун мисалы сен сектага кирип алгансың, сектантсың деген болсо, азыр наоборот башкача көз караш менен карап калышты. Бүт эле нерсени мындай кеңейтип карап калышты. Мен мисалы ал нерселерди күндөөлүктө бербеймин. Мага анчалык аны мындай сөз менен айтып, мындай 5 сүйлөм менен түшүндүрчү түрсөм нерсе эмес да. Уята мен чоңойгон баланы кандай тандоо керек деп. Балага смотря канча жашта. Менде азыр консультациядагы бала өгөй атасында деле эмес, өзүнүн колунда эле өскөн. Ну, сложный да, ар бир адамдын, ар бир баланын ситуациясы сложный. Эркек бала, например, өгөй атаны эгерде чоңураак бала болсо признавать этпейт. Он вообще не признает. И ошол жактан 13 жаш. Азыр еще как раз тот момент, когда его еще можно, да. Но ал качан башталган, канча жаштан баштап жашап баштаган, смотря ошол жактан да келет да. Эгерде кичирээк кезинде 5-6 дин жагы, анан политика жагынан вообще не стоит да, там кирип аралашыпчы. Ошондуктан мен аны күндөөлүктө ал жөнүндө вообще сөз кылбайм. Консультацияда келген кезде айтып берем. Как есть, өзүмдүн мнениемди, өзүмдүн көз карашымды ситуацияга жараша айтып берем да. Эгерде баламдан мондай эмес жашта болсо, кичинекей жашынан өгөй ата менен чоңойгон болсо, аныкы көп билинбейт. Но кийин чыгышы мүмкүн. Отношениясы начар болсо, эгерде чоңоюп калган баланыкы кичине проблемныйраак, особенно эркек баланыкы проблемныйраак да. Ал жактан эмне жетишпейт? Внимание жетишпейт балага. Внимание жетишпейт дагы. Амиржан, не нажимай, пожалуйста. Ал бала мындай ойлойт да, апасын күнөөлүү кылат да. Вот атаман кетип калып, башка күйөөгө тийип алып, анан биздин жакта ушундай болуп атат. Эгерде апам кетпегенде, атам менен жашаганда мындай болбойт болчу деген темалар аябай көп да. И поверьте мне, кийин жашоосуна бул өтө чоң таасирин тийгизет.
биздин деле азыр сиздин жашооңуз өзүңүздүн каалагандай болбой жаткан болсо, значит бала кезден капацитет этиш керек, казып чыгыш керек. Улам бир нерсе чыга берет, ал жактан өтө кызыктуу нерсенин баары чыга берет. Рюмка. Чокуктайсыңбы? Ошо. Аны Айда эжеси менен консультацияда сүйлөшөбүз. Как раз уже биринчи секретинде баштайбыз. Ага чейин мен бул ишин бүтөйүн, консультацияга башып мен киришейин. Так, кандай суроолоруңуздар бар? Көрдүңүздөр, бул теманы күндөлүккө батырыш невозможно, да? Вроде бы казалось бы бир эле тема, но канча анын астында чече турган немеси бар. Мисалы, чоң эле бир бакта канча бутактар бар, ошол бутактын еще канча бутагы бар. Бул деле ошондой сыяктуу, да? Мындай чоң эле бак, это бир чоң проблема. Жашооңуздун проблемасы бир чоң бак деп элестетиңиз. Анан ал бактын канча бутагы бар. Мисалы, бул жагы акча, бул жагы мамиле, бул жагы ата-эне, бул жагы жумуш, карьера, бөлүнүп турат дейли бутактар. Анан ошол ар бир бутактан кайра канча чырпыктар кетет. Элестетиңиздер. И пока тягы, бягы можно так, да, үстүн, бягын биринчи, тягын тегинчи, тигини проработка кылып баары бирин кетирсе болот, но эгерде ошол бактын түбү тамыры чирип кеткен болсо, түбү тамыры слабый болуп аткан болсо, анда үстүнө эч ким результат бербейт. Эгерде түпкү тамырына элементарно ошо бакка суу жетпей аткан болсо, анан тиги эмнеге жашылданбай атат, эмнеге бул жалбырак чыкпай атат, эч нерсе болбой атат дей берген болсоңуз, ошол даракка же мөмө бербей атат деп, кандайдыр бир алма бак же өрүк бак болсо эмнеге мөмө бербей атат, үстүн карай берип түбүн казбасаңыз, эч кандай жыйынтык чыкпайт андан. Ошондуктан биринчи түбүн, анан түбүнөн өйдө чыгабыз да. Бир адамга мисалы жолдошума таарына, муну бат эле жибип унутуп калам, мына калып кала берет, окшойт таарынч дейт. Конечно, калып кала берет. И жолдошуңа болгон таарыныч. Бул сенин финансыңа потомуңарды жаат. Это в первую очередь, экинчи очередь бул атаңарга болгон таарыныч. Вот когда я недавно вот ушул нерсени өзүм ачканда, мне бул господи дедим да, ушуну ушунча жылдан бери что я делала депчи. Неге мен буга таарынып атам депчи, действительно, зачем я не обижаюсь? Мне нужно идти прорабатывать отца. Атама таарынычын проработка кылышым керек. Причем тут күйөөм деген нерсеге келдим да. И особенно эгерде аял киши үйдө отуруп иштебесе, күйөөсү бага турган болсо, значит ал атасы ордуна эле келип калып атат да. Атасы баккан, аял кишини кызды эле кыз кезинде баккан, турмушка берген, анан күйөөсү багып калды. Ничего не поменялось. Көрдүңүздөр, эч нерсе өзгөргөн жок. Күйөөңөрдү как атаңар катары көрүп турсаңар, и как атаңар катары вот ал должен, ал кылышы керек, мынтыш керек, тигинтиш керек дейт дагы. Милдеттүү, мен күйөөм милдеттүү, мен ага бала төрөп берип атпаймынбы, антип атпаймынбы дейт дагы, все. Эмне болот ал жактан? Анан отношение бузулат, таарыныч болот, тигил бул. И все. Хотя биринчи атаңарды проработка кылыш керек, ар жакты бала кезде. Кичинекей кыздан чоң кызга өтүш керек. Кичинекей таарынып калган кыздын образын өзгөртүш керек, атасына таарынып калган да кичинекей кезинде. Ошол боюнча алып калып калды да, таарынган боюнча. Кийин турмушка чыкты, кайра эле ошол кичинекей кыз кайра эле таарынып атат. Потому что ал что атасы, что күйөөсү ага айырмасы жок. Морской пол, значит, таарына берет. И вы видите, улам бир жерден мисалы ата-эне дейин десең, аягы келип калды, күйөөңө тиешелүү болуп калды. И в общем, бири-бирине чырмалышкан нерсе да. Ошондуктан бул аябай чоң темалар, конечно, күндөлүктө келбейт. Потому что башын баштап аягы жок болуп калат. Бул жакта сөзсүз түрдө консультация керек. Сөзсүз түрдө муну акылына чыгарыш үчүн бир күндөлүктө жазылган 5 сүйлөм менен, техника менен муну жаап кое албайсың да. Кимде дагы кандай суроо бар?
эми точно кайра бүтпөй калдым окшойт Дөлгөмдө. Отурдум эле жазайын деп бир болуп кетти 1 саат. Вот и ушинтип кете берет. Ошон үчүн мен сиздерге 1 жылдык консультацияны сунуштап атканым ошо. Иначе бул жакта мындай болуп атат. Сиз Москвадасыздар как раз. Москвага мен мисалы бул күндөлүк чыкса деле бир декабрдын 20-лары менен чыга турган болсо, жаңы жылга чуккула сизге жетиш үчүн жаңы жыл болуп кетет да. Плюс еще доставка. Ошон үчүн мен алыс жактагыларга электрондук вариантын сунуштайын деп атам да. Алыста болсоңуз электрондук вариантын алып, өзүңүз чыгарып аласыз. Бүт бардын оформлять этип берем. Күндөлүк кандай чыга турган болсо ошондой кылып. Барып эле распечатка кылып аласыз. Ошол вариант сизге кандай электрондук вариантын алып белеңиз, анан барып өзүңүз чыгарып алып колдонгудай. Бат жетет, и плюс еще распечаткадан арзан эле түшөт да, обычный эле распечаткага бара турган болсоңузчу. Мисалы бир 100 бет болсо, бул 50 барак, 60 барак. Арзан эле катта мен ошол вариантты караштырып атам. Кандай дейсиздер, мен бул жакта. Элементарно караңыздар. Акча боюнча азыр бир мага ой келип кетти. Мына кичинекей бала акчаны кармай берет. Анан биз айтабыз да, акча кир, акчаны кармаба депчи. Баланын мээсине эмне кирет, значит акча жаман. Бул акча кармабаш керек, нельзя. Биз муну чисто гигиена жагынан айтып атабыз да, акчаны кармаба депчи. Муну бала кандай кабыл алат, элестетиңиздер. И ошол жактан дагы установканын баардыгы келип баштайт. Акчага тиешелүү. Квартплаттан 2 айдан бери берилекпиз, ошону бүгүн арам даярдап келдим. Ошолор боюнча дагы бул нерселерди мен сөзсүз түрдө ойго кошом. Жөн жерден түзөтүүгө кирип эле мен көп нерсени сиздерге сүйлөп бердим. Анда эмесе эс алалы. Ичип салдыңбы? Бүгүн памперс кийип жатасыңбы? Смотрите, ата-эненин ою канчалык деңгээлде бат ишке ашат именно балага тиешелүү. Эртең менен бул бала төшөккө сыйып койсо мен таң калбайм. Потому что азыр бул сууну ичип атат. Мен ошону көрүп атам дагы, сразу оюма эмне келди? Төшөккө сиесиң деген нерсе келди да. Просто ойлоп койдум, сомнение. Эртең менен төшөккө сыйып койсо вообще таң калбайм. Хотя болбосо эч памперс кийбейт, эч нерсе кийбейт. Но көп суу ичти, мен мээме ошол сигнал кетти. Суу ичти, значит, туалетке төшөккө сийет. Сразу. И силердин оюңар деле точно ошондой иштейт. Моментально мен аны ойлодум, все болду. Төшөккө тийбесин дедим, и бул какап баштады. Моментально все работает. Силердин оюңар моментально ишке ашат. Ата эле эмес, любой жашоодо эркекке деле таарынса, финансылык поток жалганга тиешеси бар болот. Таба болот. Атаңыз, жолдошуңуз, байкеңиз, жигитиңиз бывший болушу мүмкүн. Элестетиңиздер, ошол нерсенин баардыгы влиять этет. Анын баары келип атадан чыгат. Отношения не строятся, ошол жактан чыгат. Это больше немеде, программада. Бизде менде азыр консультацияда бир эже бар. Историясы биринчи турмушка чыгып, жашап жүрүп, анан турмушу болбой калып ажырашып кеткен экен.
Анан чет жака иштеп кеткен экен, балдарын багыш керек да, балдар бар, чоңоюп калган. Кичинекей кезинде эле балдарын иштеп кеткен экен. Анан кайра канча бир жылдан кийин келип, бир 3-4 жылдан кийин келип, ал эже кайра турмушка чыгат. Анан дагы төрөйт. Турмушка чыккандан кийин дагы төрөйт дагы. Канча бир жыл жашагандан кийин баягы ситуация кайра кайталанат. Күйөөсү иштебейт, балдарын карабайт. Анан айласы кеткенде ал эже балдарын кайра таштап туруп, кайра кетет. Элестетиңиздер? Анын азыр күйөөсү жөнүндө, эки күйөөсү тең жөнүндө айтып аткан нерсеси только немеде, тарынычта, обида, злость настолько, настолько ушу нерсенин баары прям көрүнүп атат. Сүйлөп аткандан эле уже понятно, да, что у него обида на мужчин. Биринчи турмуштан кеткенден кийин она это все не проработала, эч нерсе кылган эмес. Экинчи турмушка чыкты, ошол эле нерсе кайталанды. Бул программа. И то, что у меня сейчас, азыр мисалы, мен Мариямды төрөлдүм, Мариям жүрөк оорусу менен төрөлдү. И анын аркасынан удали Амирди төрөлдүм. То же самое, ошол эле диагноз менен, только намного тяжелее, андан да оор болуп төрөлдү. Это тоже менин программа. Мен ошол программадан учурунда билген эмесмин, чыккан эмесмин, и я вляпалась заново же ошол нерсегечи. Кайра эле ошол баланын оорусу. Мен ушул вопросту, знаете, сколько Мариям төрөлгөндөн баштап бизде баштаган, эмне үчүн менин балам ооруйт деп, кызым ооруйт деп, Амир төрөлгөндө вообще эмне үчүн менин эки балам тең ооруйт деп. Мен эмне деген курска барбадым ушул жооп табыш үчүнчү. Акыры ушул программадан келип таптым. Бул кайра келип программа. Элестетиңиздер? Я вот это не проработала биринчи нерсени. Экинчи нерсени келип вот повторилась. То же самое. Каждый раз квартирага көчкөнүбүз, каждый раз нольдон баштаганыбыз, это тоже программа. Я где-то что-то не проработала, калып калган, ар жакта куйруктарын бир нерселерин түшүнбөй калгам мен. Ошо кайра улам көрсөтүп атат да. Стоп, сен моягың бүткөн эмес, значит, кайра мен сага ошол ситуацияны кайталап берейин. Шундай кылат экен да, жашоочу. Мен давай я тебе вот эту ситуацию кайра повторю, чтобы ты поняла, кайсыл жагынан ты что упустила. Что-то сен түшүнбөй калдың мен берген сабакты дейт дагы, кайра берип атпайм ошол нерсени. Это как эмедей болуп катты. Не деп койчу эле, бир эле ситуация кайталана бергенде. Улам кайталана берет, пока вы этот урок не пройдете, он будет повторяться. Кайталана берет улам. И азыр мен мисалы үчүнчү баламды төрөгөндөн я боюсь. У меня страх бар дагы эле. Что если третий ребенок тоже таким родится? Что если я еще свою программу в этом плане не проработала, депчи? Поэтому я вообще азыр да төрөйсүңбү дегенде нет дейм да. Я не хочу заново бир эле нерсени, бир эле катаны кайра баса өрүм келген жок. Наступать на те же грабли, орустар айткандай эле, кайра эле ошол таңтып чекеде келген жок да. Потому что тут еще не проработано до конца, а края чалик аягына. Вот. Если бир ситуация ар кандай болушу мүмкүн, но суть, мааниси ошол ситуациянын бир болот, любой жактан. Аны жашооңузда анализдеп, карап отуруп тапсаңыз болот өзүңүзгө элечи. Кайсыл сабакты сиз өтө албай атасыз, кайсы жакка кайра келди такалып калып атасыз. Айланып келип эле адашып калган сыяктуу, бул карта жок кейде атасыз да жолдо. Бир жерден точкадан чыгып точка Бга жеткиз келет да, мисалы, азыркы мисалы үйдө турам, декреттемин. Точка Б, мен жеткен моюнка жетким келет, өз алдынча иштегим келет, акча тапкым келет, аны алгым келет, муну алгым келет, үй алгым келет, машина алгым келет. Ошол жакка баратасыз. Бирок айланып келип эле почему-то ошол точка Б жетпей эле бир аз эле айланып келип, каяктан баштасаңыз ошол жерге токолуп каласыз. Бул ошондой сыяктуу да. Билбейсиз, потому что жолду билбейсиз. Анан адашып кетесиз, анан башка жолго түшүп кетесиз. Качан сиз ошо программаны аныктаганда, сиз уже билип каласыз. Бул жакта бул бар, бул жакта тигил бар. Программа бул сиздин картаңыз болот да. И ошол карта менен кеткенде сиз уже ар жагын оңой табасыз. Так, стоп, мен азыр моюнка барсам,
бияктан сууга барып такалам же биякта деп вообще жол жок, бул тупик. Значит, мен башка жолун изешим керек. Жол болсо биякта бактар кулап калган. Бул менин проблемаларым, непроработанный калып калган. Значит, мен ошол бактарды тазалашым керек, расчищать. И все, дальше өтүп кетем. Либо могу жака жеткенде менин бензиним өчүп калат, значит, мен заранее запастап бензин алышым керек, чтобы дальше кетиш үчүн. Ушундай сыяктуу да бул программа. Мен 3 балам 3 айынан баштап пищевая аллергия болду. 2 жашка чейин постоянно изнурительный диетада отурдум, все равно жылыш болгон жок. Азыр 4-чүм төрөлдү, тоже 3 айынан башталды аллергия дейт. Аллергия бул непринятие человека, адамды кабыл албоо да. Кайсы бир адамды сиз ушунчалык жактырбайсыз, ушунчалык кабыл алгыңыз келбейт, жашооңузга прям жолоткуңуз келбейт, нет, не хочу депчи. Аны болсо балаңыз просто сизге жардам берип атат да. Аллергия, сып, ошо денеге чыгып кеткен нерсенин баары, это про непринятие. И бул жактан медикаментозно жардам бере албай атсаңыз, анда психологический жактан караш керек. Психологияны нужно копать. Причина ошол жакта болот. Мисалы, мен Амирде деле өткөндө айтып бергем сиздерге. Тишим эле тишим дейт. Тиш ооруп. Мен күндө ибуфен берем, обезболивающий. Акыры стоматологко чейин алып баргам. Стоматолог болсо бир тишти жасатыш үчүн бала жатып бербейт. Седация кылып наркоз кылыш керек дейт. Наркоз кылыш үчүн бүт тишти жасатыш керек экен. В общем, ушундай история болуп, анан ошондон кийин ооруган жок да. Нормально жүргөн бала туруп эле тишим деле жатып калды. Не болду? Тиш бул эмне жөнүндө? Это когда род, ата тек жөнүндө да. Ата тектен эгерде ата эне ошол эле чоң ата, чоң эне ошол жактан поддержка болбосо, тиш начар болот да. Мунун бир причинасы тишин начардыгы. Бул тиши до конца чыга элек деле наркоз алган. 4-5 жол наркоз алып иди. Потому что Мариям кийинчерээк тиши чыгып бүткөндөн кийин наркоз алды. Анын тиши более-менее да, а мунуку вообще начар да. Хотя бы витаминдер жетишет. Медицинский жанынан алганда все хватает, баардыгы жетиштүү. Анан бул жанынан алганда көрүңүздөр, как это работает. Андан кийин просто жолдошума айтып калдым, внимание жетпей атат, балам мындай жанымда отурат, ушундай тактильный общение жакшы көрөт да, муну кучактап, өп, ушинтип эле отура берет, алдымда болуп, вниманияны жакшы көрөт да, аябайчы. Действительно ушул нерсе жетпей калды балама. И качан биз просто көңүл буруп баштаганда, бир 2 күн где-то тиш ооруп, 3-чү күнү эч нерсе жок. Абсолютно. Көрдүңүзбү, как у детей это работает. Жолдошум постоянно аллергия болот, объект алып иштешет дейт. То же самое. Либо постоянно аллергия болгондо биринчи медициналык жагын исключить нужно. Эмнеден аллергия болот? Если вообще ничего не помогает, медицина эмес, уже психология болсо, значит психологияга барыш керек да. Менде да бир история. Эжемдин колу экзема болот эле. Прям постоянно экзема болот эле. Экземасы баштаганда иш жуа албайт, эч нерсе кыла албайт. Прям настолько болчу да. Анан отношениясында жолдошу менен өтө чоң проблемасы болчу. Прям ушундай жек көрөт эле жеземде. Кийин ажырашкандан кийин деле экзема болуп жүрдү. Жашап жүргөндө эле экзема болчу. Ала качып кетип эле жезем үйлөнүп калып, ошондо жашап калышкан экөөчү, бири-бирин көрбөй, этпей эле үйлөнүп калышкан да. Анан ажырашып кетип, канча жылдан кийин, эжем кое берди да ошол адамды. Эмне болсо ошо болсун, мен өзүм балдарымды өзүм багам. Это баштаса падик ошол. Төшүдө отук падис чоңдуганда. Качан ошо эжем жеземди, бывший жеземди дейин, полноценно 100% кое бергенден кийин экзема жок болду. Аны чё только не делала, эч нерсе жардам берчү эмес да. Өткөндө бир нерсе сурап кетсем, сиздин экземаңыз бар эле го десем, жоголду дейт да. Анан туруп эле ошончо жылдан бери келген экзема жөн эле жоголуп кеткен жок. Ана просто ошол жек көргөн объектисин, жек көргөн адамын кое берди. Кечирди дагы, кое берди ошол ситуация. Но у него другой блок. Азыр мисалы ал Бишкекке келе албай атат да. Канча жылдан бери Бишкекке көчүп келем, ана мына уже кызы деле студент болду. Ана көчүп келем, мына көчүп келем деп, бирок көчүп келе албайт, потому что бул жакта анда чоң эмеси бар,
травмасы бар, непроработанный травмасы бар. Жолдош менен шап жүргөндө Бишкекте жашаган, аябай кыйналган, ушундай күндөрдү көргөн дагы ошол нерсе ее не отпускает. Бишкекке келсем баягыдай кыйналам деп эле, зона комфортасынан чыкпай эле, понимает, что зарплата жетпейт, айылда жумушта иштейт, госжумушта иштейт. Все равно шаарга келиш керек, балдары чоңоюп калды. Улусу студент, экинчиси уже бүтөт окууну. Но все равно она там сидит. Это первое, да? Второе. Ушундай калды. Айкалдым, баспачы болом. Экинчиси ошол боюнча турмушка чыккан жок. Это тоже боль. Ал адамды кое бергени менен, именно касательно ал адамды кое берди, но отношения, если кайталанса, эмне болот? Вот эта боль осталась. Көрүңүздөрбү, вроде бы бир жагын кое бердиң, но экинчи жагынан что-то все равно держит. Что-то все равно не получается. И бул жакта адам канча жыл жашаса, ар бир күнүндө, ар бир минутасында бир нерсе болуп турат адам жашоосунда. Жөн эле убакыт өтүп кете бербейт. Сөз түрүндө бир нерсе болуп турат обязательно. Үйдө жүрсө деле бир нерсе боло берет жашоосундачы. Ошонун бардыгын деп вскрывать этип, ачып, ошо болдордун баарын алып тазалаш керек да. Это сложно, бул оңой нерсе эмес. Бул бир күндө бүтчү нерсе эмес. Эмне үчүн? Мурун мисалы мындай курстар жок кезде психологторго, психотерапевттерге жылдап барышчу. Азыр деле барат да, 1 саатка, 1,5 саатка, жумасына 2 жолу, 3 жолу, но стабильно канча жылдап барышат. И то ошондо деле проблема чечилбейт. Потому что 1,5 саатта бир чоң бир глобальный нерсени чече албайсың. Мен ошондуктан сиздерге улам бир курска бара бербей, улам бир курстан жооп издей бербей, 1 жылдык консультацияны сунуштаганым ошол да. Мен негизи эле мындай алдаганды өтө жаман көрөм да. Вот мени бирөө алдаса, мен да алдасам, өтө жаман көргөн нерсем ошол. Мен мисалы мурун курстарды, марафондорду өткөндө это вот эффекттерди бератчы да. Вот бул тема. Но когда я поняла, что нужно вообще глубоко копать, казыш керек экен. Когда я до этого дошла сама, өзүм ошол уровеньге чейин жетип, ошол нерсени түшүнгөндөн кийин, башка адамдарды түшүнүп, ошолорго жардам бере алына көзүм жеткенден кийин, анан мен ушул 1 жылдык консультацияны кылган да себеби ушул болду да. Эмне үчүн низкий баа койдум? Бул жактан мисалы мындай да, личный консультация болсо, это было бы одно дело, да, личный болсо. А бул жакта групповой. Ошондуктан мен бааны дагы заниженный койдум. Амир, нельзя, стоп. Нет, не надо. Ошондон дагы чоң скидка бергеним да ошол болду да. Просто попробуйте, начните. Ар жагында ошончо көп нерсе жатат, что прям казып отуруп, улам бир нерсе чыга берет. В любом случае чыга берет да. Вот. А күндөлүк болсо, это как болот, мындай абалдар болот, что прям безвыходная ситуация. Эмне кылам? С чего начать? Эмнеден башташым керек? Вот элементарно, вот я хочу поменять свою жизнь. Конкретно, вот жашоодон тажадым, мен ушу жашоону өзгөрткүм келет. Эмне кылам? Вот күндөлүк. Конкретно меняет. Это вообще прям огонь болот, но ошол жактан дагы көп нерсе будет скрываться. Просто эстеп коюңуздар, эгерде күндөлүктүн кайсы бир жерин сизге толтурган кыйын болуп атса, либо ой, что за банальный да нерсе го, ушундай да болобу деп туруп бирок жаза келгенде эч нерсе жок болсо, значит, там ваша боль. Значит, ошол жакта калыш керек деген сөз. Может быть такое, что вас все будет скрывать, да, бүт жагынан кыйын болушу мүмкүн. Значит, бүт жагын иштеш керек. Канча сүйлөп салдым, бирден ашып кетти. Кимде кандай суроо бар? Суроолоруңуздар болсо бериңиздер.
Түз эфир боюнча деле байкасаңыздар, мен последнее время түз эфирге вообще чыкпай калгам. Түз эфирге чыкпай калгам, чыксам дагы жалаң негатив нерсени айтып калгам да. Вот я замечала, что бир-эки жолу негатив чыктым түз эфирге, где-то сентябрь айларында болуш керек, ошол эфирлерим бар өчкөн эмес. У меня я понимаю, что это все боль, да, менин больдорум. То, что еще не проработано, мен ал кезде еще түшүнө элек болчумун, что это за боль, почему деген нерсе болуп. А потом я просто перестала выходить. Потому что мен бере турган нерсем полезный эмес эле, менин проблемаларым болуп кетти, да. А зачем делиться своими проблемами? Көпчүлүк адамга отуруп алып, как в никуда сүйдөгөндө, нужно же давать пользу. Мен ошо пайда берейин атам, да, а тут у меня свои проблемы вскрывались. И когда вот мен ошол нерсенин баарын постепенно түшүнүп, проработка кылып, то, что здесь чего у меня не было, менде наставник болбоду, да. Конкретно психологический жактан жардам бере турган агерим сен бар. У тебя вот здесь затык деген адам болбоду. Я все это делаю самостоятельно. Поэтому буга өтө көп убакыт кетет да, когда я делаю самостоятельно. А вот качан мен башка адамды, айымдарды көргөндө, когда они пишут уже, жазганда, голосой, когда я уже понимаю, где у нее боли и что нужно прорабатывать. Уже сүйлөп атканда эле уже, оказывается, бул айымдын мындай проблемасы бар экен. Мындай экен, и все задаю вопросы. И реально так и происходит. Попадаю в точку 100 из 100. Так и получается. Ушундай болуп калды. И когда я вот өзүм, сначала человек проходит через свою боль, өзүнүн оорусуна, өзүнүн какой-то ситуацияны өтөт, а потом уже ошо нерсени түшүнгөндөн кийин берет да. Если адам теорияны окуй берип, өзү практика жок, өзү иш жүзүндө кылбай, молдонун айтканын кылганын кылба деген ситуация боло берсе, анда вообще эч кандай жардам болбойт бул жакта. Жана деле сурады го, эмне үчүн ушундай психолог болуп туруп Гүлзат Мамытбеков чыгарып койбосуң деп. Ал кезде мен психология жөнүндө түшүнүм жок болчу, жаңы келип аткам, жаңы баштап аткан кезим болчу. Поэтому ошол кезде бергеним да себеби ошол болгон да. Өткөндө дагы прекрасно түшүнүп туруп, билип туруп, полный сумма сураганым да өзүнүн себеби бар. Сейчас уже совсем другой, да, азыр ошондой азыркы мем менен болгондо ошол кезде ал нерсени кылбайт элем да, акча карматпайт элем. И көпчүлүгүңүз деле ошентип айтасыздар. Азыркы мем ошол кезилде болгондо мен муну кылбайт элем депчи. Когда вот бир нерсе ойлоп, негативди өзүмдү тутам, зачем ойлойм деп, кийин кайра эле келе берет. Чувство вины. Мен отурам балам. Чувство вины. Мен аны ойлобошум керек, мен утпешим керек, мен тигип утпешим керек. Мишкага жатчы. Эмоция менен ошол нерсеге чувство вины болот дагы. Анда жерге жат жанына. Эмоция менен чувство вины болот дагы. И, конечно, эмоция менен кеткен любой оюңуз, даже мындай эле оюңуз ишке аша берет. Вот представь себе, любой оюңуз ишке аша берет. Жыгылбайсың балам. Меники прям мурун ойду контролдо болгон кезде, оюм мисалы бир кылган нерсем 2-3 күндө результат берет эле да. Мен мисалы мастер-китти проработка кылсам, мастер-китти алып жаңы өзүм подсознание менен иштеп проработка кылып баштаганда 1 ай, 2 айдан кийин результат алат элем да. Анан ошол кыскарып баштады да. Помню, последний раз проработка кылганда мен проработкаларым через неделю результат берет эле. Бир жумадан кийин, мисалы бүгүн проработка там отношения жөнүндө кылсам, бир жумадан кийин ошол отношениямда жылыш болуп, оңолуп баштайт эле. Бүгүн акчаны проработка кылсам, через неделю какой-то финансовый нерсе келет эле да, ушундай болот эле. Анан, конечно, түнкү саат 1-де элдин баары уктуп атат негизи. Анан ошонун негизинде мен шашма адатым менен проработканы иштеп койгом да. Мен аз проработка кылсам, ал еще результат бергиче депчи. Анан жакын кояктан баштап кайра жок, мен кайтышым керек. Мастер-китке акыры айданып келип мастер-китке кайттым да. Любой мастер-китти түшүнүп алган адам
100 миллион курска барса деле акыр аягы кайтып келет мастеркетке. Мен акыр мастеркетке кайтып келдим. Азыр менде мындай болуп калды, например, мен эртең менен туруп эле проработка кылам, эртең менен көзүм ачылды. Пока балдар туруп кетсем эле берет, ошон үчүн жанында жата берем балдардын. Телефонду карап, проработка кылып отура берем телефондо, где-то жарым саат, 1 саат. И кечинде уже результат. Уже результат. Утром yine проработка кылсам, кечине результат. Настолько мысли прокачала, что негатив болобу, позитив болобу, неважно. Результат уже моментальный болуп калды да мендечи. Моментальный результат любой жактан. Мисалы, жаман бир нерсени ойлоп койдумбу, просто ойлоп койдум. Да эле мельком ойыма келип кетти, мондой кылайык, всё. Произошло. Ошондон кийин да мен уже ойду контролдоп калдым да. У вас то же самое, ошол эле болуп атат да, иначе ойлоп койдуңузбу, келе берет. А негативке адам өзү жакын да, поэтому негатив еще батыраак келет. Почему? Потому что негативке биз 100% ишенебиз. Ой, точно ушундай болот. А позитивке агачы ушундай болмок беле. Болсо кандай сон болот эле дейбиз дагы. Ага көп ишене бербейбиз, көп ишенип ушунда ал ишке ашпай калат. Все болду, сүйлөп бүттүм, ошо дейдисиңдер суроо келди. Так, кандай керем, мен канча аракет кылсам да ишим болбой эле, карыз болуп калатам дейт. Смотрите, бул жактан акчага келген тема, если адам акча кармай албаса, чоң акча кармай албаса, это как ребенок. Кичинекей балага акча карматасыңарбы, нет, он не поймет, жоготуп жиберет, акчага чыдап коет, ишенбейсиңер. Тут то же самое. Мээңер сознание ишенбейт, мээ ишенбейт, сен акчаны кайдан кармайсың деп туруп, и все сливает. Ушул техникаларыңызды бир жылдык консультацияда болобу. Мен бул нерсенин баарын берем бир жылдык консультацияда, потому что бир жылдык консультацияда это все будет. Мен элементарно азыр мен инстаграмга кирип, ал кезде мындай эме Мишканын капюшон болуп кийип жүргөн эфирлерим бар, ошол жакты көрсөңүздөр, у меня там столько боли было, столько всего прям ичимен чыгып аткан да. Я не могла не делиться, эту эфирге чыгып эле о своей боли говорила. Анан азыркы эфиримди көрүңүз, мастеркет хочу дейт. Аны же мастеркет алса болот. Сиз деген Москвадасыз да, если так, Тинькофф болуш керек эле, Тинькофф банк болсо, там даже рассрочку можно взять. Кыргызстанда эле жок да бизде. И вот бул нерсенин баары мен бир жылдыкта берем, потому что бир жылдыкта азыр мисалы сиз мага кайсы суроону бердиңиз, суроо берип атпайсыздарбы, мен сиздерге жооп берип атам. Бир суроого как минимум 2 минутта 3 минутта сүйлөп атам. Ал жактан болсо сиз азыр мисалы какой-то мына бак, сиздин чоң багыңыздын бир бутагын айтып атасыз да, мен могу бутагымда мондай проблема болуп атат депчи. А мен ошонун тегерегинде сүйлөп атам. Консультациядан болсо ошол бутактын, багыңыздын бутагын кое туруп биринчи түбүнө чөбүз, тамырына чөбүз. Эмне үчүн андай болот? Бияна карыз, мына бутагым вообще гүлдөбөй атат, там жалбырак чыкпай атат, вообще куурап калды. Эмне үчүн куурап калды деп аякта карап отура бербейсиз, мы не будем там, биз биринчи астын карайбыз. Суу берип атасызбы? Астында там жерден алган витаминдер ошо бактарга жетиштүү болуп атабы, элементарно жакшы жерде өсүп атабы, астында таштак жер эмеспи, и так далее, ошол чаңганабыз. Аяктан түзөт болгондон кийин үстү өсүп эле кетет. Вот. Ушундай история. Тинькофф негизи кредитный историяңар бар болсо ушуна бир эмес. Тинькофф рассрочка берет өзү мастеркетке. Мастеркеттин ичинде да рассрочка бар, но аны немножко чоңураак да, Тинькоффтуку көп убакытка бөлүп койсоңор болот. Сиздер мага личкага жазып коюңуздар, мен сиздерге мастеркетке регистрация болгон ссылканы жөнөтөйүн. И ошол ссылкадан купитти басканда варианттар чыгат. Рассрочка, оплатить через бул, оплатить через тигил депчи. Анан ошол жактан Тинькофф эгерде одобрять этсе, силердин рассрочкаңарды колдонсоңор, анда ошо менен алып колдоно бересиңер. Это вообще круто.
Бул кито жакында эле пайда болду. Мурун мастер китошы рассрочкага берилбейт болчу. Вот. Баардык суроолорго эле жооп бердим окшойт. Бүгүн күндөлүгүм калды. Күндө ошондой эле күндөлүгүм калып калды. Мен буюрса 2 күн ичинде бүтүрөм. Типография менен кеңешем. Бардыгын еще дизайнерди алып оформлять этишим керек. Электронный вариантта аларга жазып бүткөндөн кийин еще авторствого Кыргыз патентке заявление жасашым керек. Өзүм распечатка кылып алып, плагиат болбош үчүн. Патент алышым керек. В общем, иши көп. Анан силерге барат. Жолдошум айтты да. Тинькофф только для граждан РФ дейт. Ну, кээде болуп калат экен го, вариант, когда рассрочку одобряют. Азыр көбүнчө сүйлөшөт Тинькофф менен Альфа банкты колдонду го. Күндөлүгүм бүтөт дайым буюрса, аз калды. Улам жаңы нерсени улам бир жерге кошуп. Күндөлүк пока чыккычакта сиздер 1 жылдык консультацияга жазып бериңиздер. Мына 29-30 2 күндөн кийин 5000 сомго чыгат уже консультация. Азыр мен силерге суроолорго жооп берген, анан вообще каза саякта суроолорду. Это вообще будет круто, это будет что-то с чем-то. Аябай сонун болот. Сиз азыр мисалы бул жакта суроо берип атат. Анын суроосун угатып, балким өзүңүздүн сурооңузга жооп алдыңыз. Какой-то мере турат, тиги жакта да точно ушундай болот да. Бирөө суроо берди, вы слушаете ошонун ответин, и уже, значит, менде да вот здесь есть. Окей, мен мына келип такалып калдым. Демек, муну сурайын. И ушинтип будем разбирать. Ошондуктан пока акция бүтө электе. 2000 сомдук акция бүтө электе. Катышып жетишип калыңыздар. Күнүнө 2000 сом, это күнүнө 5 сомдон бергенде да, 1 жыл 1 айга боюнда өзүңөрдүн өнүгүүңүзгө 1 күндө 5 сом салым салган сыяктуу болот да. Күндө 5 сомдон төлөп, маалымат алып аткан сыяктуу. Ошо. Баарыңыздарга бейпилтүн жашыктаңыздар. Сториске голосование коюп койдум. Электрондуу аласызбы же кагаз түрүндөгүсүн аласызбы деп, ошондон дагы канча күндөлүк чыгарабыз көз каранды болот. Кагаз түрүндө канча адам алат, электронный канча алат, ошого жараша иш кылышыбыз керек да. Ошондуктан сөз түрдө тандап коюңуздар. Күндөлүктүн баасын точно тактар менен эле мен уже алдын ала сатууну ачамын. Баасын бир бааны коюп алгандан кийин электрондук алып, электрондукту моментально алып эле, моментально чыгарып алып, ошол жерден эле колдоно бересиздер. Жок, мен кагаз түрүндөгүсүн күтөм десеңиздер, анда алдын ала алып койсоңуздар болот. Баарыңыздарга бейпилтүн суроолоруңуздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар. Ар дайым өзүңүздөрдү тандаңыздар. И всегда өсүүнүн үстүндө болуңуздар. Всегда өсүп, өнүгүп, жашоону өзгөртүүнүн үстүндө болуңуздар. Азыркы учурдагы самый популярный тренд акча табуу болуп атат. Акча табуудан биринчи өзүңүздү табыңыз. Өзүңүздү тапсаңыз, акча сизге өзү эле келет.